Биз буга чейин ушул Исмаил Ата фонду салып берди делген муфтияттын ачылышына барган блогерлерден, ырчылардан интервью алган элек да. Анан алар ар кандай версияларды айтып беришкен. Анан мен билишимче ал муфтияттын ачылышына сиз дагы баргансыз. Анан сиз кимдин чакыруусу менен баргансыз? Бул жерде муфтияттын атайын жогорку кеңештеги өкүлчүлүгү бар. Аксакал киши, бою узун, баары тааныйт, баары билет. Ал менин кабинетиме кирип, баракчасын берип, жеке муфтияттын өзүнөн келди. Сиз келип бериңиз, ушул жерде намаз окуган депутаттар келип бериңиздер, чакырат элем, сөз келип бериңиздер деп айтты. Мен Кудайдын астына, орозунун астына айтам, мен чын дилимден билген эмесмин ким болот экен. Мага ачылышка, эми думка ачылып атса, буга чейин курулганын билбедимби дейт. Мен чын айтайын, баягы бир новостьтен мындай көргөм, бирок мен ал мечит деп ойлогом да, жанагы, по-моему, ушул үстү жакта, Южный магистралдын үстү жактарында, Орто Сай жактарда, по-моему, мечитке жер берилди, ошол жактагы сүрөтү деп көрдүм деп ойлогом да. Бул думк экенин дагы билген эмес. Мен эми мындай да, мен баягы эмнеге жетекчилерди баса белгилеп кеттим. Мен бир да жетекчиге жаман сөз айтпайм да, иштеп кеткенден кийинчи. Мен бул кишиге дагы айтпайм. Эгерде өзү деле звонок этип чакырса, анда деле барат элем, азыр эле жок эле. Эгер думка ачылса, бирок мен ошол учурда чын-чынында мен Кудайдын астына айтам, ошол киши, аксакал киши келип мага айтты, келип бериңиз деди. Колдон келсе дагы 2-3 депутаттарды, намаз окугандарды алып келиңиз деди. Мен эртеси эмес, бир 2-3 күн мурун келди окшойт. Ошол күнү, как обычно, помощник алдыга жиберем. Помощниктердин баары айтып калды, сиз отура турган жериңиз Кадырбеков Нуржигит деген биздин депутатыбыздын немеси турат деди, стол көчтүн артында аты, жазуусу. Насабировдуку, анан Жалалдин Бакенов турат деди. Бизде биякта намаз окуган жамаатта балдар айтты. Все, хорошо. Мен барам, анда хорошо, барам, азыр келем жакында деп койдум. Анан бардым, барып эле мен мисалы Кадырбековдун келерин келбегин билген жокмун. Келин карасам келбей калды, бирок Насабировду көрдүм. Ал келди. Анан башка депутаттар келди, жана берки биз айткан Райым Матраимов дагы кийин келди. Мен келип уже ал жерден отуруп алгандан кийин ошол келди. Анан мен кантип мен ал жерден кетип калышым керек беле, же эмне кылышым керек эле мен мисалы туура эмес деп кабыл алам да. Мүмкүн эгер өзү чакырса деле думка ачылып атат эле десе, мүмкүн барабы элем, ал уже башка маселе да. Бирок ошол учурда мен ал жерге барып калам. Аны байма-бай көп чыгарып атышат, мен билем. Бирок бай айттым го. Турмушта биринчи кезекте адам баласында өзгөчө эркектерде жигичилик болуш керек. Жигичилик болуш керек. Болдум мен кандидат. Андан сырткары бир бизнес кылган эмесмин.